намыстанбайсыздарбы деп талам. Қазақстанды көріп мен намыстанбаймын, Қазақстанды көріп бүтін дүние сұқтанады. Бүтін дүние сұқтанады. Егер дүние сұқтанып отқанда қарап тұрып өзіңдің боғырдош қалпына сен қуанғанды білбесең, сен анда мен айтқан намысты боласың. Мен сөзімдің башында айттым. Бұл қазақ елінің бақытысы. Мына ушундай мезгилде Назарбаев Қазақстанның лидерimiz бүтүндөй түрк ааламынын аксакалы деген макамы бар. Назарбаевка бирөө сеттен деп сүйлөй албайт. Мына Кадырбаев. Сөзсүз түрдө намыстанасың. Бир сезимиң менен суктанасың, экинчи сезим менен намыстанасың. Мен ошон үчүн Нурсултан Абишевичке айттым. Ана кыргыз менен казак, ана казактар өлүккө бийлүү мамлекетке киребиз деген мезгилде Бишкекте конок болуп отуруп, чай ичип отуруп, Нурсултан Абишевичке айттым. Бир каалоо тилек айтты, тилегимди айттым. Жакшы программа алдыңыздар ага. Кыргыз 49-нчы болсун да, казак 50-нчи болсун дедим. Мына бул неге? Айттым, жөөгүн эки өркөшүндөй деп айтып. Бир өркөшүн кесип салсаң жөө жүрө албайт. Ана бир көзү казакта, бир көзү кыргыздык бир кишинин. Бир көзү жылап турса, бир көзү кайдан күлөт. Кантип ана? Ана куштун бир канаты, оң канаты кыргызда, сол канаты казак деп айтат. Бир канаты менен кайсы куш учат? Ошондуктан эки канат тең аман болсун да. Бирөөбүз 49-га барып конуп, экинчибиз 50-ге конуп. Десем ордунан туруп кетти да, барекелде, ушу сөздү мен эч бир бактырмам. Рахмат айналайын деп, тилегиме жетти. Ошондуктан намыстанам. Мен ачык айтам, намыстанам, уялам. Мына казак досторум бар, кейде барып калат, Бишкекке барганда мен мүмкүн болушунча Манас проспекти менен көрдүңөрбү, заматта түшүндүм. Алы Токонбаев проспекти менен Южный магистраль менен. Анан кийин Совет көчөсүнө келип туруп Абдурахмановго Токтогулга жеткенде солго бурулуп, эсте байлап турам да.